Бөбөктүн окуялуу туризмдеги соодага көмөк көрсөтүү долбоору Кыргызстандын 3 облусун Жалал Абад, Ысык көл жана Ошту бириктирди. Долбоорго 44 ишкер катышып, алардын 21 гранттык колдоо алышкан. Грант алгандардын 11 аялдар, 16 бенефициар өз ишмердүүлүгүнө 5 экологиялык чечимди ишке ашырышты. Бул долбоордун бенефициарларынын бири Арстанбаптын тургуну Хуснидин. Келгиле ага баралы. Hoş geldinizler. Meni atım Husnidin Abdukhalilov. Arstanbap айылында конок үйүнүн ээсимин. Хуснидин Арстанбаптагы достук конок үйүнүн ээси. Анын ийгиликке жетүү жолу 2008-жылы башталган. Ал жөнөкөй сувенир сатуучу болуп, жылына 1000 гана туристтерди тейлеген. 2018-жылы достук конок үйүн ачкан. Хуснидин электр энергиясынын тез өчүп калуу көйгөйүнө туш болгон. Арстанбапта жумалап электр жарыгы жок. Бул жерде бул кадимки эле көрүнүш, дейт ал. Чыныгы жылыш буунун өнүктүрүү программасынын жана ФСДС коомдук фондунун колдоосу аркасында болду. Соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында үй толугу менен модернизацияланды. Күн батареялары орнотулду. Бул конок үйүн электр энергиясы менен камсыздоого гана эмес, өзүнүн жеке чарбасын өнүктүрүүгө да жардам берди. Хуснидин тоок жана бөдөнө багып, 3 бал челек сатып алып, жашылча өстүрөт. Туристтерди табигый азыктар, жаңы жумуртка, тоок эти, жашылча жана балдан калтырат. Натыйжа күткөндөн да ашты. Туристтер көбөйүп, кирешler өстү, жаңы кызматтар пайда болду жана 5 жаңы жумушчу орун түзүлдү. Хуснидиндин бүт үй бүлөсү бизнес менен алектенет. Анын аялы кызматкерлерди башкарат, балдары гид, айдоочу болуп иштешет. Алар жыл сайын жаңы автопоезд тазалоого, жаңы көчөттөрдү отургузууга катышат. Хуснидиндин окуясы буунун туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруунун тирүү мисалы болуп саналат. Долбоор киреше булактарын түзүү аркылуу кедейчилик менен күрөшөт, гендердик теңчиликке көмөктөшөт, экономикалык өсүшүнө шарт түзөт, аймактар аралык теңсиздикти азайтат жана экотуризмди өнүктүрөт. Бул чакан бизнести колдоо бир эле убакта экономикалык, социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечип, Кыргызстандын туризм индустриясынын өнүктүрүүнүн туруктуу моделин түзүүнүн ийгиликтүү мисалы. Трон менен ФСДС долбооруна чоң рахмат. Менде ишкерлерди колдоп, ушундай Кыргызстандын өнүгүшүнө жардам бергенине Кыргызстан өнүгө берсин.